лагерь куруп анан чогулуп кеткенге аракет кылганга мажбур болдук. Ошол себептен биз Кыргыз мамлекетинин, кыргыз журтчулугунун башчыларына, президентибизге, өкмөт башчыга, спикерибизге, депутаттарыбызга атайын кайрылуу жасайт элек. Бул жерде балалуулар барбыз, картаңдар, оорулуулар, боюнда бар келинчектер бар. Ошолордун баардыгы мына палаткада жашап атабыз. Азырынча бизге Казакстан тараптан дагы, өзүбүздүн Кыргызстан тараптан дагы эч кандай бир жардам болгон жери жок. Коридор ачылат же кандай бир деген. Только Орусия өлкөсүнөн гана жардам болуп атат, калган эч бир жардам болбой жатат. Ошол себептен биз сиздерге чоң кайрылуу жасайт элек. Ушунча адамды талаага ушинтип жашаганга мажбур болгонубузду кайдыгер карабай, сиздерден чоң өтүнүч, казак элинин жетекчилиги менен сүйлөшүп, бизге бир тараптуу коридор ачып, өзүбүздүн каражатыбыз менен эле бизге границаны ачып берсеңер, биз өлкөбүзгө кетип калсак. Бир гана сиздерден сураныч, талап ушул жерде турган жумурай журттун. Президентибиз Жолдош Сооронбай Жээнбекович суранып сизден ушу бизди кыйнабай алып кетиң. Сизден суранарыбыз коридор ачып берсеңиздер. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен болсо да кетип коелу. Өтө кыйынчылык бул жерлерде. Посольствоңузга бара элек чарчадык. Кетишибиз керек биздин дагы. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Der jigitten uğusuz kol kur emes. O yerde kança eli yüz turat. Kançalan jaş balдар turat uşu yerde sızda. Uşu bizge bir gene de koridor aç bergenge mümkünçülük çok bu bizde. Kançalagan balдар var uşu yerde. Uşunçaga jetpeysiңер bu uşu. Uşaktı görgön joksuңар bu, biröңөр görgön joksuңар bu. Assalamu alaikum, Kırgız elim. Jurtçulum, jurtum, alapom, ülkelerim. Bu yerde çoğalganın sebebi var. Bu yerde jarımının köbü Посольстводан bilet algandar mına. Bilet algandar jarımının köbü. Посольствоға barıp atıp apalar dağı, atalar dağı, baykeler dağı, eceler, singler barıp çarçaş bütüştü. 5-6 jolu arız жазып kete albay. Mına uşul jerge uşulak ap kelip atjat. Биздин бирle maksat koridordu açıp berip koyuңуздар. Bunun bari жыргагандан o жерге çoğalgan жокпуз. Moskvadan, Kırgızstan'a da get albaytkan abdan köp mekendештерибиз бар. Ал жакта да get албайчат. Азыркыга чейин учурда азыркы моментте посольствонун астында көп эл чогулуп get албай, билет алып албагандар дагы ушинтип бояка келип, мына get албайчат. Бул жерде жатакана деле эми анан көрөсүздөр, сүрөткө тартып, антип видеодон деле көрүп аткансыздар. Бул жерде только чатыр, кечинде суук болот, антанча жаан жайт. Суу жок бул жерде. Бул жерде только Россиянын гана граждандар карап атат, биякта посольство эмелери келип, органдары келип карап атат бул жактычы. Бул кичинекей балдарга боор оруп коюңуздар. Боюнда бар аялдарга боор оруп коюңуздар. Урматтуу бийликтегилер, сиздерден суранабыз. Сиздерден бир сом акча сурабайбыз. Өзүбүз менен өзүбүз акча төлөп кетебиз. Канча болсо дагы. Болгону бизге ушул коридорду ачып бериңиздер. Казак бийлиги менен сүйлөшүп болду. Биз кетип калабыз өзүбүз эле. Aman esen Kırgızstan'a jetip alsın. Mına bol monçoktoy baldarыбыз, apalarыбыз, atalarыбыз, böğüktü inilerimiz, kaykelerimiz aman esen jetip alalı. Aynanayın Kırgız elim. Sizlerden suranıç. Partiyalar mına sилерди шайлай турган эл. Жана эле биздин боорлоштор Кыргызстандагылар ушул жактагы адамдардын артынан силер тамак ичип жүрөсүңөр. Ушул адамдар силерге акча салып ушинтип жүрөт. Ушундай могул Кыргызстанды багып жүргөн элдер мотип талаада калып калды. Кыргызстанда боорлоштор, туугандар, силер реакция кылып кичине ушакта биздин туугандар Бузулукта, Оренбургский округда калып кетиптир деп айтып койгула. Могу биздин посольстводан вообще толк чыккан жок. Толк чыккан болсо, эгерде моякта боюнда режелерибиз турбайт болчу. Могу кичинекей балдар жүрбөйт болчу. Могул жерде түнкүзүн 5 градус суук. Даже мен üşüp атам кечинде. Эртерээк 1-2-3 күндүн ичинде могу коридорду ачып берип койгула. Бул биздин болгон требование. Автобустун акчасын өзүбүз төлөп кетебиз. Буга чейин деле өткөрбөдүңөр беле. Силерден көп нерсе сураган жокпуз. Коридор эле ачып берип койгула.
бияктан Кыргызстандын диаспорасы же посольстводон эч жактан жардам болгон жок. Эл ушакта өзүн өзү багып жатат. Жашаган жерлери сыз, кечинде жан. Эртерээк 1-2-3 күндүн ичинде ушул вопросту решать этип берип койгула. Ушул эле эл эртең барып, ушул эле элдин алдына барасыңар. Шайлап койгула бизди деп. Могу бараткан партиялар эртерээк кыймылдап ушул вопросту чечип берип койгула. Парламентте отурган 120 депутат, силер дагы ушундай, ушул эле элдин арты, силер элдин жүзүсүңөр да. Эл ушинтип кыйналып атат, эртерээк решение кылып чечпейсиңерби? Силер эмне дедиңер эле шайлап атканда? Болбоду эми, эл кыйналып атат могул жерде. Квартираларына чыгып алган посольстводон билет алып уча албай аткандар бар. Тиякта болсо бизнес болуп кетти уже посольствоңар. 35 миң, 40 миңден сатып билетти. Аэропортко бардың боюнда барларды учуруп атабыз дейт. Жалаң жаш балдар, 6 сан аман. Менде болгон балдар учуп атат. Могул жерден келген балдардын көбү ошол боюнда бар аялдардан орун талашпайын. Кыргызстанда маселеси болгон үчүн эле келди могул жерге. Проблемалар бар. Бирөөнүн атасы өлүп кеткен, кете албайт. Бирөөсүнүн колу сынып же дагы бирдемке болуп. Могул жерде жөн киши жок, бардыгынын маселеси бар Кыргызстанда. Эртерээк 1-2-3 күн, бүгүн 14 болду. Жатканыбызга 1 жумадан ашты уже. 3 күндөн бери жаан жаап, эми токтоп кичине күн ачылды. Кечинде кайра жайча. Эртерээк решение кылып 14 болду. 17-сине чейин ушул вопросту чечип могул жерде 500дөй киши чогулуп калды уже. Эртерээк, эртерте кыймылдап, могул балдардын ден соолугуна силер милдеттүүсүңөр. Ушул балдар бирдеке болсо силер жооп бересиңер. Эртең биз рано или поздно Кыргызстанга барабыз. Силер менен жолугабыз все равно. Эл шайлаган силерди. Ойлоңула, депутаттар. Сооронбай Шарипович, силер дагы эртерээк решение кылгыла. Могул видео кимдин колуна түшсө болушунча тараткыла. Силерден жардам борлоштор, туугандар, ошол. Биз кетебизби? Кетейиз! Кетебизби? Кетейиз! Бизден